Терем жоголуп, тирик болсо да алса, тап алабыз да алса. Мыйзам чегинде көрсөтүлгөн бардык иш-чаралар жүрүп жатат. Кырларды ошоктор карай бериш керек. Экөөң сай менен полный. 2012-жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрь күнү саат 12:40 чамасында мектепке чыгып кеткен. Бирок ошол күнү окууга барган эмес. Сумаяны айрымдар маршруткада түшүп кеткенин көрүшкөн. Атасы Өткүрбек Сулаймановдун айтымында ошондон бери кызы дайынсыз. Жолда мектептен чыгышымга аялым чалды. Аялым чалып, Сумая мектепке барып аптыр деди. Деген уже духум түшүп кетти. Сразу эжесине алдыга бардым, октоочусуна. Сурасам, мен ооруп калып экен деп ойлопмун. Күн келбеди деди. Ашандан ошу сааттан бери издеп атабыз. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда мектепке кеткен боюнча дайынсыз жоголгон 9 жаштагы Сумая Хасилжанованы жүздөй ыктыярчы издеп жатат. 6 күндөн бери дайыны чыкпай жаткан кызын табууга ата-энеси жана милиция коомчулуктан жардам сурады. Күчөм калбады, издеп, Кудай алса колду түшүрмөйбүз басы. Но издеп атабыз, ош күндөн бери издеп атабыз. Элге ham рахмат, бир 300-400 адам издеп атат, көргөн болсоңор керек. Бүт баарыбыз издеп атабыз. Эми Аллахтан сурап атабыз. Чыгып калсын деп сурап, кечеси күндүз сурап атабыз. Силардан сураны түшүп, көргөн билгендер болсо, мындай кичине бир мындай илинип калса да, Кудай кааласа тирик болсо да алса, тап алабыз да алса. Сумая каякта экени азыркы учурга чейин белгисиз болуп жатканына байланыштуу Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жергиликтүү 100дөн ашуун тургундар менен биргеликте издөө иштерин жүргүзүүдө. Жарандарга Сузак районунун борбордук бөлүгүндөгү аянтчада Сумая тууралуу маалыматтар берилди. Ыраазычылык билдиребиз. Чечте багы жарандык өзүңөрдүн милдетиңер, адамгерчилик мамилеңер менен. Милиция кызматкерлери жалгыз өздөрү ата-эне бир туугандар менен кошо издөө иштерин жүргүзгөн. Андан кийин коомчулуктан жардам сурап, 100дөн ашуун ыктыярчылар келип, алар менен биргеликте ар кандай бир шек жараткан аймактарды толугу менен кыдырып, издөө иштери жүргүзүлдү. Андан кийин дагы ыктыярчылар баягы топтоо менен келип жардам берип атышат. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери тарабынан тийиштүү ыкчам иш-чаралар көрүлүп, ошол кыздын жүргөн жерин аныктоо боюнча мыйзам чегинде көрсөтүлгөн бардык иш-чаралар жүрүп жатат. Издөө иштери уланууда. Учурда Сумаяны издөө иштери Ош облусунда уланууда. Ыктыярчылар тарабынан сүрөттөрү илинип, издеп жатышкандыгын билдиришти. Азыр биз достор Ош областындабыз. Оштун шаарларына, ошентип көчө-көчөлөргө жарматып атабыз Сумаяны. Өзгөчө белгилери: бою 120-130 сантиметр, өңү кара тору, чачы кара, кыска, кашы, көзү кара, арык чырай. Кийген кийимдери ак түстөгү жоолук, ак көйнөк, боз түстөгү жемпер, көк түстөгү куртка, кызгыл түстөгү бут кийим. Жалал-Абад облусунда жыл башынан бери 99 өспүрүм дайынсыз жоголгон боюнча арыз түшкөн. Анын ичинен 98 бала табылган. Учурда 9 жашар Сумая табыла элек. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.